Урматтуу Асек Урманбетовго Ички иштер министринин орун басары. Чакан белек бечкектери менен келгендерди улуу ата мекендик согуштун ардагери 101 жаштагы Асек Урманбетов жайдары тосуп алып, атүгүл баштан өткөндөрүн да төкпөй чачпай айтып отурду. Бир топ окуя күнү бүгүнкүдөй эсинде. Аскердик, юбилейлик толгон токой медаль, орден, төш белгилерди алган ардагер ал үчүн эң чоң сыйлык, улуу жеңиш болгонун айтат. 735 полкто команда взводун командиры болуп дайындалып, мен ардагер bir Rusya'nın yerinden başladım. Ukrayna var, Ukrayna'nın yerinde oldum. Bizi kotarıp bir Rusya'nın soğuşuna katışıp Tokon için soğuş bolgan. Kargaşalуу согуштарына ушул душманды жеңип. Апатта мекен үчүн, тылда калган эл үчүн жаналын аябай салгылашкандарды эскерүү өсүп келе жаткан муун үчүн абдан маанилүү дейт Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Садырбек Дубанаев. Аталарыбызга өмүр бою карызбыз десем жаңылышпайм. Анткени ушул турмушка алып келген ушул кишилер буларды эч качан унутпашыбыз керек. Буларга көңүл, эң биринчиден көңүл. Экинчиден ушинтип батасын алып, татынакай кылып элге, журтка кылган эмгегин баалап турсак, ойлойм ушу барлык жакшылыктар болот го деп. Ушул кишилердин баатырдыгы, ушул ата мекен согушта канча деген аталарыбыздан айрылдык турабы? 378 миңден ашын кыргызстандык биздин жарандарыбыз катышкан. Ошон мынакей ушулар биздин өмүрүбүздү ушул келечек түзүп беришти. Ушул келечек менен мынакей бактылуу ушу Кыргызстан өнүгүп, мынакей келечек муундар тынчтыкта жашап атат. Sırtta köp nesi var, men жаш келем бар экен. Өлкөдө азыр улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринен жалпы 41 адам калды. Президент Садыр Жапаровдун чечими менен ар бирине 100 000 сомдон бир жолку материалдык жардам көрсөтүлдү. Акмарал Сабатар, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.